Ассаламу алейкум туугандар. Ар бирибиз жашоодо ушундай бир акыбалдарга туш болот экенбиз. Кылбаган эле нерсени кылдың деп бирөө бизге жала жабышы мүмкүн. Артыбыздан кеп кылып ушак сүйлөшү мүмкүн. Же бизди мазактап келишет, же бизди жөн эле себепсиз жек көрүшү мүмкүн. Жактырбашы мүмкүн. Кыскасы бирөөлөр болот, жашообузда ар убак эле жолтоо болуп, кыянатты кылып турчу адамдар болот. Өмүрүбүздө бизге залал кылгандар болот. Мына болот деген ишибиз болбой калат. Кайгы касыреттер кездешет турмушта. Карап турсаң өмүрүбүздө улам эле бирөөлөр жала жап, ак жеринен күйгүзмөйлөр бүтпөй эле уланып аткан берет. Андан такыр эле кутула албачудай бир сезимдер болот. Күнүгө эле проблема, күнүгө бир сыноо, күнүгө жашоону оорлоткон бир окуя болуп аткандай сезиле берет. Чындап келгенде мындай абалдар чын эле чоң сыноо. А бирок эгер сиз чыныгы мусулман болсоңуз, анда кандай оорчулук болбосун. Кыргызча айтканда, "Эй Кудай, ушунуңа да шүгүр", же болсо арабчасы "Альхамдулиллах" деп топук кылыңыз керек. Эми кантип эле абалың оорлогондон оорлошуп кете берсе, шүгүр деп эле тим болуш керекпи дейсиз. Ооба, так ушундай деш керек. Эгер сиз өзүңүздү чыныгы мусулманмын деп эсептесеңиз, адамдардын эгесине чексиз мактоолор болсун. Ушул оор абалмадагы 1000 мертебе шүгүр дей билишибиз керек экен. Бирок баары бир суроо пайда болот. Бирөөлөр сени мазактап шылдыңдап атса, бирөөлөр сага залал кылып атса, зыянын тийгизип атса, аларга мусулман кандай мамиле кылышы керек? Ошондой кездерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай мамиле кылган деген бир нерсени түшүнүү керек. Кандай гана сыноого туш болбоңуз, кандай оор учурга кабылбаңыз, ошол сыноону көтөрө аларыңызды билип туруп, Аллах так мына сизди тандап алды деп билиңиз. Анткени Аллах кимди жакшы көрсө, ага сыноо жиберип, сынап көргүсө келет экен. Сизден бөлөк инсан чыдабай турган, сиз гана чыдап татыктуу көтөрө ала турган сыноо берет Аллах. Буга мисал катары Кур'ани Каримдеги бир аятты алалы. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Алардын, бутпарастардын сөзүн сабырдуулук менен ук жана алардан жакшынакай кайтып кеткен. Музамил сүрөсү 10-аят. Мен жөнүндө эч ким эч кандай жаман сөз айтканын билбесем деле кантип мен өзүмдөн өзүмчө эле сабырдуу боло бермегилем дейт чыгарсыз. Бирок ишенип коюңуз. Адамдын жашоосунда эч тиешең жок болсо деле жаман аттылана берген, эч кыянатты кылбасаң деле артыңан жаман сөз ээрчи берген мисалдар баары бир болбой койбойт жашоодо. Айрыкча динге чакырган, дегеле адамдарды жакшы болгула, жакшы жүргүлө деп үндөп жүргөн адамдарда бул көрүнүш баары бир болот. Кепке түшүнбөгөн, кеп жебеген кемпайлардын сени жектеген, мазактаган сөздөрүнө сабырдуу, чыдамкай болгонуң дейт Аллах. Маселен, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям андай учурларды башынан өтө көп өткөргөн, аны сырттан билген кишилер эле эмес, көздөй жакын адамдары бул пайгамбар эмес, бул алдамчы, сыйкырчы, бул эптеп эле бийликти каалап атат дешип жамандашкан. Ошондойлорго жооп кылып, Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кантип жооп узаткан. Ислам тарыхындагы Ухуд согушун билесиңер. Мына ошол айгышкан согушта душман тарап Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын бетин канжалатып жарадар кылат. Бетинен чорголоп кан агат. Аны көргөн сахабалар: "Аллахтын элчиси, караңызчы, бу капырлар сизде эмне кылышты? Аллахка дуа кылып буларга каргыш тилеңизчи" дешет. Мына ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен адамзатка бирөөлөрдү каргыштоо үчүн эмес, ырайым иретинде адамдарды акыйкатка чакыруу үчүн жиберилгенмин. О Аллах, менин үммөтүмдү туура жолго салгын. Анткени алар өздөрүнүн эмне кылып аткандыктарын түшүнүшпөйт деп дуа кылат. Мынакей көрдүңүздөрбү? Болбосо Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар, Аллахтын элчиси, бетин канжалаткан душмандары менен согушуп атып аларга өчөшүп: "О Аллах, ушуларды кырып өлтүрүп салчы, ушуларды жоготчу" деп эмоциясын төккөн жок. Ушулар оңбосун, ушулар эзели жарыбасын, тукуму соолуп калсын ылайым деп ачууланып сөккөн жок, тилдеген жок. Булар эмне кылып атканын түшүнбөй атпайбы деп душмандарын аяп, аларды туура жолго сал Аллах деп тилеп атат. А биз эмне кылабыз? Бизди муштагандарды, бизге жаман сөз айткандарды катыра жооп беребиз. Каргыш менен, сөгүү менен, тилдөө менен. Бул акмак оңбойт. Бул өзү эле эмес, ата энеси дагы ошондой кеңкелес акмак. Булар бүт уруусу менен ушундай надан деп ачуубуз менен айтпаган сөздөрдү айтабыз. Аллах ошондой күнөөлөрүбүздү кечирсин. Астагфируллах. Мусулмандык сыпаты бар адам антпеш керек. Мындайча айтканда, мага жаман сөз айтты деп жаман сөз айтпаңыз. Эгер бирөөнү акмактык кылды деп эсептесеңиз, өзүңүз да акмактар кылчу жорукту кайталап калбаңыз. Жамандык кылса жакшы сөз менен жооп кайтарып үйрөнүңүз. Дегеле көңүл оорутуп, жаман, начар сөз айткан ушундай учурларда күнөөңүз жок болсо деле, баланча түкүнчө деп наалат айтып, каратып туруп каш айткан кездерде айтылуу Лукман Хаким айткандай, акмактарга эң татыктуу жооп бул унчукпоо деген позицияны тутунган. Ажаанданып көп сүйлөгөндөр эч нерсе билбейт, а билгендер көп сүйлөбөйт деген кеп бар го. Каратып туруп
калпты урдурган тажаалдар, кеп жебеген акмактар астыңызда ажылдап, кепти сөздү укпай, жаман сөзүн жадырып атса, аны эч көрбөгөндөй, укпагандай түр кылып өз жолуңузга түшүп кетсеңиз, андайлар жеңем талкалайм деп аткан деми дароо суу түшөт. Куранда Араф сүрөсүнүн 199-аятында эмне дейт? خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Бирөөнү кечирүү же кечирбей коюу мүмкүнчүлүгү туулса, кечиримдүү болуу жолун танда. Аларды тууралыкка буйрур, наадандардан жүзүйүр. Араф сүрөсү 199-аят. Дагы кайталайм, баса белгилеп айтам. Айткан сөзүңдү сөз деп укпаган, маанисин түшүнгүсү келбеген, дээринен түшүнүгү тайыздар болот, ошолордон жүз буруп кеткен. Укпа аларды, сөзүн сөз экен деп жооп кайтарып отурба. Теңелбе деген маани айтылып атат аятта. Андай учурда сизди соттой турган бир Аллах экенин, Аллахтын астында гана жооп берериңизди унутпашыңыз керек. Сиздин көзүңүз жокто, сиздин артыңыздан сөз жылжыткан, айгак сөз ээрчиткен кыйбатчы адамдар туура же туура эмессиң деп айтканга акысы жок. Куранда Аннам сүрөсүнүн 114-аятында эмне деп турат? أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Мен бул китепти ачык баяндап силерге жөнөткөн соң, Аллахтан башка бир өкүм кылуучуну издеймби? А бул китеп берилгендер анын эгеңден чындык менен жөнөтүлгөндүгүнө ишенишет. Демек сен шектенүүчүлөрдөн болбогун. Аннам сүрөсү 114-аят. Эми бирөө сизди негизсиз эле жаман сөз менен тилдесе, үстүңүзгө жугунду куюп тепсесе, тепселеп коюу, эчтеке кылбай олтура бериш керек дегендик эмес бул. Бирок андай учурда чыныгы момун мусулман кандай мамиле кылышы керек? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай мамиле кылган? Ошону бир эстеп коюш керек деген эле сөз. Андай учурларда кантуу керектиги боюнча Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир топ насааттарын айткан. Бирөө сиз тууралуу ачуу жаман сөз айтса, эң биринчи кезекте ачууланып өзүңүздөн чыгып кетпеңиз. Анткени ачуулануу бул шайтандан, мындай шайтандын түрткүлөөсү, шыбыроосу. Ачууга алдырып ийчү эле болсоңуз, эмне деп сүйлөгөнүңүздү өзүңүз дагы башкара албай каласыз. Сөгүнгөн бир богоз сөздөр, балит сөздөр чыгып кетиши мүмкүн оозуңуздан. Мисал катары айтсак, ушул ачуунун айынан, ачуу менен айтылган жаман тилдин айынан канчалаган үй бүлөлөр талкаланып атат азыр. Эркек ошол бир эле сөздү ачуу менен айтып ийбегенде, аялы мен сени менен жашабайм, бүттү, кеттим деп чемоданы түйүп кетпес эле. Аял ошол бир эле сөздү ачуу менен айтып салбаганда, эркек талагыңды бердим, бар кете бер дебес эле. Ошон үчүн достор, туугандар, ачуулануу денеңизди орой баштаса, мени ушинтирип аткан ичимдеги шайтан деп билиңиз. Демек ошол шайтан сизди башкарып аткан болсо, анда ал сизди кантип күнөөгө түртүүнү өтө сонун билет. Ичиңиздеги шайтан күнөөгө түртөбү же башка эле бир адамдар шыкактап, сен эмнен кем деп күйлөйбү, ачууга алдырып ийбү, эң биринчи эрежеңиз болсун. Аль-Бухари Муслим жыйнагында пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадиси бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтат: бирөөнү күрөшүп жыккан күчтүү эмес, ачуусу келгенде өзүн кармай билген адам күчтүү. Аль-Бухари Муслим. Жамандык кылган адамга күлүп жайноо албетте кыйын, бирок жамандыкка жакшылык менен жадырап жооп кылууну адат кылыңыз. Чыныгы момун мусулман жамандыкка жамандык менен жооп кылбайт, жакшылык менен жообун берет. Өзүңүздү мына ушул сапаттарды өркүндөтүңүз. Анткени Куранда дагы, сахих хадистерде дагы бул насаат көп айтылган. Курандагы Фуссилат сүрөсүнүн 34-аятында мындай делинет: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Жакшылык менен жамандык тең эмес. Жамандыкты жакшылык аркылуу жойгун. Ошентсең сени менен анын ортосунда душмандык болгон адамда өтө жакын достой болуп кетет. Фусилат сүрөсү 34-аят. Мына ушундай аятта айтылгандай, принципти жашоосунда кимде ким киргизсе, бул жашоодо Аллах ага көп жакшылыктарды берет экен. Акмак адамдын акмактыгын билип туруп, ага теңелбей сабырдуулук кылгыла. Андан тышкары Аллах Куранда мынтет:
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Ошондуктан зулумдук кылгандарга ыктабагыла. Антчу болсоңор анда тозок оту силерге да жетет. Силер үчүн Аллахтан башка дос жок. Анда силерге жардам да болбойт. Мусулманмын деп эсептеген соң ошол мусулмандык сыймыктуу сезимди жоготпош керек. Сурак күнү, кыямат күнү бүт баарын сурак кылчу бир гана жараткан Аллах экенин унутпайлы. Кур'ан-ы Каримде дагы бир мындай ажайып аят бар. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Алардын айткандарынан сенин жүрөгүң кысылганын билебиз. Бул аяттан улам белгилүү болгондой, инсандын ичинде эмне ойлор, эмне санаалар, гыжалачылыктар бар экенин Аллах өзү билип турат экен. Ооба, сизде кандайдыр пландарыңыз бар чыгар, бирок сиздикине салыштырмалуу Аллахтын планы, Аллахтын көздөгөнү алдаганча мыкты жана гарантиясы менен. Ошон үчүн ар иште, ар кырдалда баарын Аллахка салып, ал жагын Аллахка тапшырдым деп Кудайга каниет кылган, Кудайга таянган туура болот. Анан эң башкысы бирөөгө залал келтирүү, бирөөнүн акысына кирип алуу дегенден сак болуңуз, калп айтуу деген нерседен өтө сак болуңуз. Эми элестетиңиз. Эгер ар бир адам ушул принциптерди сактаса, анда коомдо кайгы, трагедия деген балелер аз болмок. Эң ириде өзүбүздү карайлы. Өзүбүздө жогорудагыдай сапаттар барбы деңиз. Мисалы, кимдир бирөө кандайдыр бир ийгиликке жеткенин көрсөңүз, ичиңиз таарып, эмнеге менде андай ийгилик жок? Эмнеге эле ал кыйын боло берет, күчтүү боло берет, укмуш боло берет деп көрө албастык сезимиңиз пайда болсо, демек сизде бир проблема бар, маселе бар. Ошол кемтигиңизди оңдоңуз. Бирөөнүн жакшылыгына, ийгилигине кубанганды үйрөнүңүз. Ошондо Кудай сизге дагы ийгилик буйруп коет. Исламдагы дагы олуттуу талап бирөөнү мазактап чылдыңдабаш керек. Сахих аль-Бухарийде бир хадисте да айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шылдыңдоого тыюу салып, шылдыңкылуу, мазактоо өтө бир жийиркеничтүү сапат деп айтканы бар. Урматтуу туугандар, мен айтып өткөн сөздөрдү балким турмушта, мечиттеги бир диний баяндарда, ислами китептерде, даваттарда көп бирет уккан болушуңар толук мүмкүн. Куранда эскерте берген, анткени эскертүү имандууларга пайда берет деген аят бар эмеспи? Мен өзүбүз билип эле, сезип эле жүргөн нерселерди силерге жана өзүмө дагы бир ирет эскерттим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.